Быйылкы фитр садаканын өлчөмү кандай болот, кантип аны аныкталат? Кудайым буйруса биздин алымдарыбыз жерлерде тапшырма берген, ар бир аймакта арпанын, ундун, буудайдын наркын карап, эсептеп, анан өлчөмүн чыгарабыз да. Мына Кудайым буйруса жакында биз атайын жакын эле алымдар кеңешинин жыйыны болду. Биздин фатва бөлүмүнүн атайын даярдыктарды көрүп атат. Мына буйруса 1-2 күн ичинде биз ошол өлчөмдү чыгарабыз. Таңыраак айтканда ошол 1 саат деп коет, 1,5 килограмм буудайдын наркында берилет. Болчол менен мен мындай сурадым. Азыр ошо 60 сом тегерегинде топтолуп атат. Былтыр 50 сом болгон. Эми Кудайым буйруса биз фатваны чечимди чыгарганда айталы, бирок болжолду 60 сом. Фитр садака негизинен орозо туткан адам дагы бериш керек, орозо тута албаган адам дагы бериш керек. Бул ошол биздин ден соолугубузга, ибадатыбыздын кабыл болушу үчүн бул фитр садака берилет. Бул жандын садакасы деп коет. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде садакату таруддул балам, садака балени кайтарат дейт да.